Тергөө амалдары жүрүп жаткан учурда кылмышка шектүүлөргө кылмышты мойнуна алдыруу үчүн кыйноолор, мажбурлоолор болуп келет. Мындай пикир бүгүн өлкөдөгү кыйноолорго жана жазага тартылбай калууга каршы күрөшүү жөнүндө өткөн жыйында айтылды. Маалыматтарга караганда, тергөө амалдары жүргүзүлгөн учурда жактоочулардын катышуусунун зарылдыгы күч алгандыгын, шектүүлөрдүн укуктары корголбой бузулуп жатат. Эл аралык уюмдардын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышкан жыйында кыйноо жасаган укук коргоо кызматкерлери жазаланбайт деген да ойлор айтылды. Биздин түз эфирдеги талкууга ала турган маселе мына ушул кыйноолорго байланыштуу болмокчу. Өткөн жылы улуттук борбор тарабынан кыйноолор жөнүндөгү 132 учур катталып, прокуратура тарабынан 9 кылмыш иши козголгон. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, кыйноолорго кабылгандардын 80% милиция кызматкерлери сабап тепкилеп, муунтуп, пакет менен тумчуктуруп, электрошокер да газга каршы жабдууну башына кийгизип кыйнашаарын белгилешкен. Таанышып алыңыздар, Омбудсмен институтунун адам укуктарын сактоо бөлүмүнүн башчысы Альберт Колопов. Альберт мырза, куш келипсиз. Негизи кыйноолор көбүнчө укук коргоо кызматкерлери тарабынан болот деп айтылып жатат. Бул маселе көтөрүлгөн сайын өзгөрүү жоктой сезилет да. Алардын ооздуктай турган кандайдыр бир механизм жокпу? Бүгүн 26 ар жылы 26 июнь бул кыйноолорго каршы курмандыктар күнү болуп эсептелет. Бул боюнча негизи Кыргыз Республикасы Борбор Азия мамлекеттеринде алдыңкы сапта баратат деп айтсак болот. Анткени биз көптөгөн эл аралык келишимдерге мүчө болуп бирдик, адам укуктарын сактоо боюнча. Ошон үчүн кыйноолорго каршы конвенцияны биз кабыл алдык. Ошонун негизинде бир топ мыйзамдарга өзгөртүү киргизди. 2003 жылы ошо кылмыш жапа кодексине кыйноо деген фактысы боюнча берене кирди да. Бул да бир топ алдыга жылуу. Бул деген ошо кызматтык кылмышка байланыштуу да. Ошондой эле 2002 жылы атайын мурда Омбудсмен институтунун демилгеси менен көтөрүлгөн закон кабыл алынып, кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүлдү. Булардын баардыгы ошо кыйноолорду алдын алуу иш-чаралары болуп келет. Жыйынга чогулган айрым эксперттер кыйноо фактылары азайгандай көрүнүп жатканын, реалдуу түрдө айтылган сандан көп экенин айтышат. Акыйкатчы институтунун маалыматы кандай болуп атат, ушул тууралуу айтып берсеңиз? Маалымат боюнча негизи бул кыйноо фактысы далилдеш өтө оор болуп атат да. Анткени кылмыш болгондо адам биринчи милициянын колуна түшөт да. Алгачкы 3 саат, андан кийин 48 саат элечи. Алгачкы кыйноолордун баардыгы ушул мезгилде өтүп кетет да. Андан кийин баягы адвокат, жактоочу, андан кийин прокуратура, омбудсмен, улуттук борбор адистери киришип, андан кийин далилдөөгө кыйын болуп атат да. Кыйноонун далилдөөнүн бир себеби сөзсүз түрдө мындай денеде кандайдыр так калыш керек да. Так калып, анан медициналык экспертизанын корутундусунун негизинде гана кылмыш иш козголот да. Так калтырбай деле, жанагындай тумчуктуруп, пакет кийгизип деле мындай кыйнаса боло турган фактылар болуп атат да. Мына ушул жыл ичинде жүздөгөн милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыздар түшөт экен да. Негизи алардын жазасын албай жаткан учурлары эске алганда, ар бир өткөн процесстер көзөмөлдөнөбү? Негизи ар бир процесс, мен башында айтпадымбы? Ошол милициянын колуна түшкөн учурда сөз түрдө баягы талап медициналык документтештирүү керек болуп атат да. Эгер ал деген анын үстүнө экспертиза 2 айлап эң аз болгондо, максималдуу 6 айга чейин созулат да. Экспертизанын корутунду чыкпай сайын жоопко тартуу да негизи кыйын болуп атат да. Андан кийин эң негизги көйгөйлөрдүн бири ошол экспертиза дайындалып жарымына келип калгандан кийин тараптардын элдешип алуусу дагы бир себеп болуп атат да. Анткени ал өзү башынан баш тартып, мен доом жок, мен арызымды кайрартып калам, же болбосо мен өзүм жыгылып кеткем деп туруп, баягы кээ бир жарандарыбыз дагы артка арызын алып алып, ошол нерселерде жабылып, чыныгы кылмыш кылган адам жазасын тартпай калып атат. Мисалы, сиздер тарабынан жазасын алган кандай фактыларга күбө болдуңуздар? Эми негизинен биз тараптан түшкөн арыздар боюнча сөзсүз түрдө биз жанагындай СИЗОго болобу, убактылуу кармоочу жайга барабыз, сүрөттөргө тартып алабыз, сөзсүз түрдө экспертиза дайындатабыз. Андан кийин сөзсүз түрдө ишти прокуратурага жөнөтөбүз.
Андан кийин кабыл мөөнөтү ошо мен айткандай орто сөзгө келгенде тараптардын келишип алуусунан далилденбей калып атат да, аялашып калат. Мына көбүнчө кармалган киши тергөөгө чейинки текшерүүлөр учурунда кармалгандан кийин алгачкы сааттарда кыйноого алынарын айтып жатасыздар. Ар кандай кылмышка шектелген адамдар үчүн алгачкы сааттарда процессуалдык кепилдик жок болуп калат экен. Бул жагын караган белеңиздер? Чынында баягы кармалган негизи мыйзамда биз айтып атпайлыбы, жанагы оперативдик издөө учурунда кармалып калганда жактоочусу жок жүргүзүлөт да. Ошол учурда муну каалагандай кыйноо жол менен башка дагы жасабаган кылмыштарын ачтырып, кыйноо жол менен ошондойду ачып атышат да. Ошондуктан биз айтат элек, кармалган күндөн баштап жактоочу болсо, мамлекеттик кепилдик менен, анда мындай көрүнүштөр азыраак болмок. Мына биринчиден милиция кызматкерлеринин кылмышты иликтөөдө тажрыйбасы аз, айыптууну табуу үчүн башка жолдорду издешпейт, жабдуулар, унаалары жок. Анан алар тергөөнү тезирээк бүтүрүү үчүн да эң оңой жолу катары шектүүнү кыйнап эптеп көрсөтмө алып алгысы келет да. Эгер бул жагдайларын алып карай турган болсок, ушул процесстерди жөнөкөйлөндүрүү жолун табууга болобу? Анткени алар да эптеп ишти жабыш үчүн жанагыдай кадамдарга барып жатса керек да. Мен айтат элем, биринчи кезекте сөзсүз түрдө, жана орусча айтканда критерий керек да, отбор сотрудников деп коет. Сөзсүз түрдө профессионал сотрудник керек. Анан жана азыр ар кандай экспертизанын түрлөрү бар, трассологиялык экспертиза бар, биологиялык экспертиза бар, химиялык экспертиза бар, автотранспорт экспертиза. Ошо экспертиза негизинде баллистикалык экспертиза ошолор менен далилдеп, мойнуна коюп, кишини деле жазага тартса болот да. Анан бизде жанагы ички иштер министрлигинде ушундай мурда коюлуп келген баягы кылмыш ачуу боюнча процента мания деп коет да. Ошол боюнча жанагы кызматынан көтөрүлгөн, жакшы бир поощрение болгон ошо кылмышты ачуунун эсебинен жүргүзөт да. Ошондуктан кайсы гана жетекчи милициянын жетекчиси болбосун, ал кандай гана ыкма менен болбосун кылмышты ачыш керек да. Кылмышты ачыш керек. Ошондуктан алар жанагындай жолдорго барат. Айрыкча киши өлтүрүү фактысы боюнча, жана башка оор кылмыштар боюнча сөзсүз түрдө көпчүлүк учурларда кыйноо жолдору менен мойнуна алдырышат да. Альберт мырза, маегиңизге рахмат айтам. Омбудсмен институтунун адам укуктарын сактоо бөлүмүнүн башчысы Альберт Колопов болду. Биз кошумчалай кетсек, кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борбор 19-июндан 28-июнга чейин кыйноолорго каршы аракеттерди бириктирүү деп аталган кампаниянын алкагында ачык эшиктер күнүн өткөрүүдө. Маалыматка ылайык иш-чара 6 облустта өтөт. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч кызматкерлери, дарыгерлер, жарандык активисттер жана диний өкүлдөр чакырылган. Ачык эшиктер күнүнүн максаты улуттук борбордук миссиясын кыйноолорду жана катаал мамилелерди алдын алуу миссиясын чагылдыруу, ошондой эле кармалгандарды жана камакка алынгандарды кармоонун шарттарын жакшыртууга көмөктөшүү болуп саналат.